Кочкор район тургуну, ушул жерде туулуп өскөнмүн. Мына ушул жерде азыркы биздин талабыбыз, элдин талабы, журттун талабы азыркы Садыр Нуркожоевичтин ротация саясаты менен келген Кочкор районунун акими Курбанбек Камчиевке болмокчу. Ушул жерде келгендердин ар биринин талабы бар. Ар биринин өтүнүчү бар. Ар биринин кайрылмы, ар биринин көйгөн көйгөйлөрү бар. Биз эч кандай бөлүп жарууну же бирөөнүн аброюн түшүрүп, бирөөнүн аброюн көтөрүүнү каалаган жокпуз. Биз президенттин саясатын колдоп, ротация саясатынын негизинде келген акимдин жалпы карапайым элдин көйгөйүн чечип, маселесин чечип, эч кандай көстөрдүн колтугуна багынбай, көлөкөсүндө калбай, ушул карапайым элдин гана маселесин чечип берсе деген гана тилекте болуп атабыз. Мына мен өткөндө материалымда айттым, кирпич заводунда өзү айыл статусун ала элек участка карапайым эл 2,5 миллион сомду мойнуна илип алып отурат. 2,5 миллион сомду. Муну ким төлөйт? Бул жерде калыстык кайда? Мына бул акимдин тарапташтары айтып атат өткөндө соцсеттерден. Буга чейинки акимдер эмне кылды эле? Алардын учурунда эмне болду эле деп. Туура айтып атышат. Алардын учурунда эч кандай карапайым элди кордоп, көпөстөрдү колтугуна кыскан эмес. Бир ишкер айым иштебеген завод үчүн карапайым элдин жерин тартып алып, жана 2,5 миллион сомду берип атат. Аким сот беле дейт. Аны дагы туура айтып атат. Аким сот эмес. Бирок жең ичинен көшөгө артында жардам берүүнүн негизинде, сүйлөшүүлөрдүн негизинде, коргоонун негизинде, элди кордоонун негизинде ошол 2,5 миллион сомду элдин мойнуна илип коюп атат. Өзүңүздөр билгендей, Кочкор районунда негизи маселе көп. Ошол маселелерди ырбатып, чоңойтуп, жарага туз сээп аткан аким баягы бул жерде эч кандай каралоо жок. Мен ушул жерде тарапташтары же аким өзү келсе да айтам, 4-5 жолу микрофон сундук, так суроолорду бердик, эч кандай жооп болгон жок да аяга качты. Жаман көрбөгүлө, бирок түз айтыш керек, чындыкты качты. Мына теңдик. Бул жерде көпөстөрдүн Кочкор районунда ооба туура. Ар бири жердешибиз, тууганыбыз, бирок жалпы калың элдин маселесин, көйгөйүн эстегенде аларды көпөс деп атауга туура келет экен. Ошол көпөстөрдү калкалап, карапайым элдин көйгөйүн чечпей жатат. Жалпы элдин көйгөйүн чечпей жатат. Мисалы, баягы кыргызбыз. Кыргызстан бир өлкө. Ар бир ротация саясаты менен келгенден кийин президенттин атын булгабай, президенттин саясатын булгабай, элдин ишенимин булгабай, ошол райондун жергиликтүү бийликтин же болбосо жалпы элдин убактысын албай, түз, туура, адилет саясат жүргүзсө, ошол мамлекеттик кызмат аманат болгондон кийин ошонун жоопкерчиликтүү сактаса, иштеп берсе, мына элде эч кандай көйгөй болбойт эле. Кечирип койгула. Мына ошол акимдин алдына карапайым эл барса, эч кандай баягы мен журналист катары эмес, карапайым эл бара турган болсо, жөнөкөй эле. Ал документ сөзү бар экен. Каматам, соттотом. Эгер акимге жакпаган сөз болсо, соттотом, каматам деген сөздү гана угуп кайтат экен бул карапайым эл. Көйгөй маселесин чечип эмес, ошондой өзүнө таандык жаман сөздөрдү угуп алып кетет экен. Эгер биз ротация саясаты бул түштүктөн келди. Бир нерсе десең трайбалист дейт. Түндүктөн келди түштүккө, аны айтпагыла түндүктүктөр трайбалист дейт. Ошентип эле бири-бирибиздин айыбыбызды ачпай, факты менен сүйлөп, баардык чындыкты айтып турбасак, анда өнүгөбүзбү? Өсү болобу? Жок. Бул жерде кимде ким өзүнө жаман иш кыла турган болсо,
өзүнө жакпаган бир маселени көрө турган болсо трайбалистке такайт экен туугандар. Эч кандай трайбалисттик бул жерде маселе жок. Эч ким кетсин, өзүбүздүн түндүктөн иштесин, бочкордон иштесин деген маселе эч бир жерде эч качан болгон эмес. И болбойт дагы. Бизге кайсы жерден болбосун, келсин, иштесин, болгон адилеттүүлүк менен, акыйкаттуулук менен иштеп берсин. Садыр Нуркожоевичтин президенттин саясатын булгабасын, элдин ишенимин кордобосун, карапайым элди кордобосун. Рахмат, Мамытбек мырза. Бул жерде мындай болуп атат да. Баягы мындан бери канча жолу бизге кайрылды, ушул маселелерди көтөрүп бериңиздер деп. Анан чындыгында карап турганда көптөгөн миңдеген адамдын баары кайрылып турду да. Ушунун көйгөйүн көтөрүп, үндү жеткизип берип коюңуздарчы деп. Ошол кезде көтөрүп атканда баардыгы тең жапа тырмак турганбыз. Бирок тилекке каршы bir жуманын ичинде ар бир кишиге, ар бир аксакалды салып, ар бир элчисин кетирип, айыкка чыкпагыла, ал жерге барсаңар камаласыңар, ал жерге барсаңар ал ормондун жеке кызыкчылыгы же да бир топтун кызыкчылыгы деп элдин баарын үркүтүп коюптур. Көчөгө миңдеген адам чыгып, нараачыкка чыгасы откон адам бүгүндөр баардыгы коркуп отурат. Мына алдыркы тапта ажообуз билесиздер кандай тарыхты, кандай кадамдарды өткөн. Убагында түрмөдө отуруп Садыр Нуркожоевич сүйлөп атканда кумтөрдүн эч ким артынан басып барган эмес. Азыркы тапта эл коркуп отурган ошол кезде. Азыркы тапта бул жерде ошондой эле маселе болуп турат. Ажообуз айтып атат, туура саясат жүргүзгүлө, жаш кадрларды, тазаларды алып келгиле деп. Бул жакта жүргүзүп аткан нерселердин баарын көрүп атасыздар. Пенсионерлер менен баардык ички чегиштин кайрылып атат. Эми мен түшүндүрөм. Бир уч топтун кызыкчылыгын көздөгөндөй маселе болуп атат. Мына жаңыбызда Аким мырза келди. Чындыгында Аким мырза бул жакка эмес, ар жакка бармак экен. Акимиятына ошол жакка барсаңыздар болот. Бул жерден сөз берилбейт, ошол жактан сүйлөшөлү. Себеп дегенде жаңы эле 2-3 саат мурун интернет соц тармактарда чыкты. Абдыкас ким деди? Абдыкас Садыбаков деген аксакал президентке кайрылыптыр. Ал президентке кайрылганда ушу 1-2-3 топтун кызыкчылыгы үчүн акимди кысымга алып атат. Ушул маселени чечип бергилечи деп сөз сүйлөптүр. Ошо Садыбаков аксакалыбызды карасак, Кара суунун кире беришинде оң жагында 5-6 гектарда жерди 49 жылга жакында чечип беришти. Эми ошондой жер журунай аксакалдарыбыз бар. Тилекке каршы. Кыргыз 30 жылдык тарыхында эмес, бул 100 эле тарыхыбызда карасаңыз, биринчи кыргыз каганатын ким кулатты эле? Эч ким кулаткан эмес, кыргыз ичара бөлүп куланганбыз. Экинчине караңыздар, Ормонханды ким өлтүрдү эле? Анда эч ким бир чет жактан казактарга өлтүргөн эмес, ошол эле Балбай Батыр өлтүргөн, Кыргыздан чыккан. Азыркы 30 жылда тарыхыбызды караңызчы, Акаевди бирөө убагында жаман дедиби? Жаман деген жок. Кеткенден кийин жамандаганды билебиз. Бетке сүйлөгөндү үйрөнбөй атабыз. Ошол эле кезде Бакиевди, ошол эле кезде Сооронбайды, ошол эле кезде башкаларды жамандады, эч ким жамандаган жок. Кеткенден кийин жамандаган адатыбыз бар экен. Мына азыр айтып атабыз. Өткөндө мен Аким мырзага киргенде, Аким мырза тегерек четигизде кандай деген ички чегиштин баары чоңолтуп алдыңыз. Ошол эле адам мурдакы акимде болгон. Ошол эле адамдар андан мурдакы акимдерди жок кылган. Ошол чегиштерди жоготуңуз, таза кишилерди алып келиңиз дегенде, Ормон мен өзүм чечем деген. Эми чындыгында акты ак деп караны кара айта турган киши болуш керек экен. Бирөө убагында эч ким артынан ичип эткен. Убакыт келет, бул акыйкаттын чындыгы келет. Мына билесиздер, Сооронбайга канча жолу Райым боюнча айткан, Райым жеп атат таможнийди. Райым куратты Кыргызстанды дегенде, факт бергиле деп турбады беле? Чынбы ошо? Факт бергиле деген эч ким бере алган эмес. Себеп дегенде карапайым элде каякта факт? Өйдөдөгүлөр коркуп отурса. Сооронбай кетти, Райымды камады, факттын артынан биринин артынан момундай жыйылды. Мына мага момундай том бир кат келди элден. Ормон ошонун 70-80% акимчиликке наразы. Аким бизди коркутуп кетти, аким бизди камайм деп кетти, аким мени текшерем деп кетти, аким бир уч топтун нерсесин чечип кетти деп. Биздин азыркы таптагы талаптарыбыз. Аким мырза мына турат, бетиңизге сүйлөйм. Биринчи талап. Манас Байкени акталсын. Ал Байкебиз чындыгында намыскөй патриот Байке. Аны биз канчадан бери тааныбыз. Ал жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн чыккан. Эми ошо адамды курмандыкка чалып каматып жатышат. Бул туура эмес да. Мейли, көчөгүнү Манас Байкен камасын, бүгүн дагы бир инибизди камасын, эртең мени камайт. Мен көзүм жетип турат.
Ошол эле кезде кирпичный дагы жерди өткөндө аким келип бул жакты ишкери аялдык экен, ага тийбей эле могу жер силетики дегенде тигилер да карапайым эл да. Эч бир ушул 30 жылда талкалабаган эмени байкелер айтып атса канча жок кылат, өзү айтып атса деп талкалап койсо ошонун артынан кайра камерамен кетип атат. Экинчи кирпичтиндин жери эл менен эсептелип берилсин. Эл менен эсептешмейинчи эч качан болбойт. 30 жылдык тарыхыбызда канча деген башыбыздан төңкөрүш өттү билесиздер да. Ошо 3 төңкөрүш эмнеден келди? Себеп эл менен эсептешкенбиз. Азыркы тапта мына 1 жылдан бери Садыр Нуркожоевич кандай деген жакшы иштер кылып турабы? 100 жылдык отчетун берди, 100 күндүк отчетун. Андан кийин 6 айда сөзүн турду. Эркек сөзүнө турду. 6 айда кумтөрдү алып берди. Акыйкат арага жеңди. Камалды, канча жыл отурду. Байкушту үй бүлөсүнө чейин кыйкылды, бирок аягына келип келди. Биз да азыр кыйкырып отурабыз. Көчөгө 1000 деген адам келем деп аткандын баардыгын 20-10 жылга 50 гектардан жерлер беришиптир. Үйүнө коркутуптур. Бирөөнү жумуш берем деп, бирөөнүн айыл жумушта экен. Байкуш мугалимдин баары коркуп отурат. Ормон ошону айта барчы дейт. Мен айтсам эртең күндө, эми бул Кочкордо билесиздер, завод, фабрика жок турабы? Жумуш жок. Эртең бул аялым чыгып калса, үйдү ким багат дегендей маселе болуп турат. Мен билем. Бул бийлик кандай кетип бартат. Бирок бул акимдин бийлиги тияктагы жакшы байкелердин иштерини баардыгын жокко чыгарып бартат. Сураныч. Биз сизден эч качан талап кылган эмеспиз. Сизден биз сурадык. Могу шарттарды чечип бериңиздер дедик. Бирок ушул убакыт ичинде эч бир шарт чечилген жок. Азыркы тапта аким сиз тигил жакка барсаңыздар болот, баарыбыз жөө жүрүш менен мыйзамдуу түрдө СМБга, МВДга, ошол кезде акимиятка жана айыл өкмөткө билдирүү каттарын жөнөттүк. Биздин укук бар. Элдин укугу бар. Өз оюн билгизип, өзүнүн нараачылыгын билгизгенге, эгерде ошо бийликтин туура эмес иштерин көрсөк. Туурабы? Азыркы тапта элдер мындай кылалы, чогулалы, акырын жөө жүрүш кылалы. Андан бары акимчиликтин астына өзүбүздүн сөздөрүбүздү сүйлөйлү, ошол жерден 5-6 кишилерибиз бар экен, сүйлөйбүз дегендей. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Арабыздарга чагымчыларды да киргизиптир. Тилекке каршы 3-чү күчтөр бар. Билесиздер. Азыр тапта үй жакта бийликте деле кандай болуп аткан белгисиздер болсо керек. Чындыгында мен үчүн ар бир намыскөй патриот жигит үчүн мамлекеттин туруктуулугу жана өнүгүүсү мындай айтканда эң бийик турат. Мен үчүн бир адамдын кызыкчылыгы эмес, мен үчүн элдин кызыкчылыгы өйдө турат. Ошон үчүн тынчты сактап, арабыздарда кимде чагылчылык кылып, тиги бийликти базабыз, бул бийликти талкалайбыз десе, ал биздин арабызда эмес. Значит, ал 3-чү күчтөрдүкү. Ошон үчүн суранат элем, баарыбыз тынч өтөлү. Ар жакка баралы, акимчилик менен астына барып ошол жерден айталы. Эң аягында акимге сөз берели. Аким да багы айтып атпайбы, бир тарапты эч качан чечпегиле деп. Эки тараптуу бололу. Туурабы? Акимдин да өзүнүн оюн угалы. Эмне дейт экен? Анан багы аким мырза, сураныч. Мындан кийин коркут өркүтү менен каматып коем, эгеткенден токтотуңуздар. Эми туугандар, келиңиздер, тынч, баарыбыз ынтымакта, акырын тияктуу көндө жөө жүрүштү уланталы. Туурабы? Коркмак. Келгенге милдеттүүбүз. Анткени биздин округ, биздин шайлоочулар ушул жерде турасыздар.
Sizler emneni suransanızlar, emneni talap kılsanızlar, ne jөнүндө көйгөй айтсаңыздар, biz ошол көйгөйлөргө көмөктөшкөнгө дайыма дайынбыз. Азыр дагы сиздердин алдыңыздарга мына ушул бүгүн акимчиликтин астында эл чогулуп түнүстүк митинги болот деген сөздү бизге жеткиришти, видео кайрылуу болду, ошонун негизинде келдик. Кандай ойлор болсо, пикириңиздер болсо, кандай дооматыңыздар болсо, же болбосо көйгөйүңүздөр болсо, биз ошонун баарын угуп, анан сиздердин жогору жака жеткирүүчүлөрдөн катыңыздар болсо, сунушуңуздар болсо, ошолорду айтыңыздар. Биз түздөн түз жогору жака, Кабминге, башка жактарга, мынакей элде ушундай талап бар экен, элде ушундай сунуш бар экен, элдин пикирин уккана келдик, сиздер да угуп коюңуздар деп айтканга биз милдеттүүбүз. Туурабы? Анда мен сиздердин сөзүңүздү анан кийин кандай келет жыйын көрсөтсүн. Кандай дейсиздер? Анан баарыңыздарга түз кырам. Ушул жерде эми мынакей Кочкор касиеттүү жер туурабы? Ушул жерден хан чыккан. Ушул жерде өлкөбүздүн чордонун кармап турган улуулар чыккан. Анан Кочкор эли бул убакка чейин чындап эле пикетке эмес, китепке чуркаган эл деп билет. Жол жааптыр декке уккан эмеспиз. Кочкордун эли ачат деп уккан. Кандай дейсиз? Анан чогулуп калыпсыздар, эмне пикириңиздер бар, кандайыңыздар бар, анын баарын ушу сиздер менен сөздөп келдик. Даярмын укканга. Айтайын деген мына президент Садыр Нуркожоев ошо 4 миллион долларды мойнуна алып туруп болду. Президентке жете алган айтамбы? Болгон куткаран комитетти алып туруп жете алган айтам айландар. Эми ким аким болуп келсе, ушул айылдагы көйгөйдү чечем деп келет ал. Аны башка кылам деп келбейт. Чече албайбы? Болбош керек. Мен чече албайм муну деш керек. Мына баягы күнү көз мына ак үйдө мен барып була бикет болдум. Ошол жерге барып буга мына самолдун көзү. Ушул жакта Самый кожого бир там бербей коюп. Алган айтам бу. Өзүң деме. Өлмө бербей коюп. Офиске. Эмне? Офиске дейм, Офиске. Ушул туура болобу? Канча үй жетип, канча жер жетип айланайын. Ана мынча берем деп. Анан боо ормон деген мына уттурган калды. Бул деген жок ормон деген. Эми мына Баткенден келеби, Афгандан келеби, Афганистандан келеби. Мен айтканым ушул айнайындар. Мен айтпайсыңбы? Ихан айлап бар. Ихан айтпайсың. Ошо айтпайсың. İşte albayım. Koysun işte albayım dеш керек. Элдин өкүлү жогорку кеңеште отурган депутат өн жерден келген жок да туурабы, көрүнгөндө сен айтпай, чындыгында тоотор жерлерин керек. Акимдин кылалбай айткан иштерин өйдөгө жеткизип барыңыздар деп айтышыбыз керек. Себеп дегенде эл өкүлү бул эл менен ортосунда бул багабыз жөн келген жок. Ушул элдин үнү өйдөгө жетсин. Элдин үнүнө жетсин. Элдин чечилсин деп. Эми бул жерде биз топторду айта кетели жонунан. Эл уксун. Olsun, ошол кезде элдин olsun. Биздин агабыз тапталсын. Азыркы тапта ал багы больничный болупту. Багы берет деп отурат. Сондан да өзү айтат элем. Эртең Байкебевди камаса, бүгүн дагы бирөөдү камаса, эртең мени да камайт. Бүсүңүз силерге да жетет. Бул нерсе болуп турган нерсе. Көргөнбүз башынан өткөн мындай нерсе. Экинчи талап. Жерлер Жең ишинен чечилбесин, жең ишинен сатылбасын. 30 жылдык Кыргызстандын тарыхында канча деген жерлер сатылдык туурабы? Канча деген жерлер чет жакка кетип калды. Казактар өзөктөргө сатылып кетти. Ошол эле кезде эч жерден бай көпөттөр кетип атат.
Мына көчөгөн аким мырза айтып өтөзү. Жакында мен тияктан ишкерлерди алып келем, ар бирөөнө 15-20 гектардан жер берем деп. Туугандар, мына бир эле айылдан 757 жаш бала очередте турат. Кайсы балага берген тат айтсыңарчы. Өзүбүздө 5 соту жер таппай атат. Элге жер берсеңер иштейт. Мына Кочкордо айтып коет, бул айтканда деген арындын эң эмгекчил өзбектерге тең айтып коет экен, эң эмгекчил эли деп. Бизге жер берсеңер биз сонун кылып аткарып беребиз. Ошо экече дегенсиздер түрдө кылып чыгарып беребиз. Эми дагы бир талап. Ак мечиттин жери боюнча. Ал жерде Болот Асанбеков деген өзүмдүн эле атам болот. Бирок ал аксакалдын алган жерлерин билебиз. Ошо эле биздин айыл өкмөттөн алган толтура 250 гектар деген. Туугандар, 250 гектар биз 5 соту жер таппайсак каяктан беришет? Эми ошо аксакалга бул жердеги мечиттин жерин берип атты. 2000 документин карап келсек 2019-жылы мыйзамдаштырыш башталыптыр. Ал кезде чындыгында Камчыбек Курманбеков жок болчу экен. Бирок ошо жыл бул акимдин келген кезде жыл иш башталды. Көчөгөнү Чынара Табалдың эжебиздин кат жазына көрө да сотко сунуш кетирип атат. Мыйзам боюнча сотко сунуш кетире албайт. Сот жеке менчи өзү чечип алат. Сот керек болсо президенттик болот, чындыгында турабы? Ошо жерлер. Үчүнчүдөн жаңы жолдогу жерлер боюнча айтып атат. Эми арасында каршысы бар экен, макулу бар экен. Ошо жерде 17 гектар деп айтып атат. Бирок биринчи чогулганда бул жерде ошо эже айтты 17 гектар деп. Бирок кийинки маалыматтар боюнча 25 гектар берген аттыр. Бир жеке ишкерге базар боюнча дейт. Эми базарга биз каршы эмеспиз чындыгында. Тазаланып, реттүү келген, биз деле балчыкка кирген базарга каалабайбыз. Бирок эл менен эсептешип качан чечилет? Экинчи, мына балык боюнча Рыбкост айтып атат. Могу Каратоодогу бир жеке ишкерге ошонун макулдугуна берели. Лескос өз билиминде чечет дейт. Лескос чындыгында лескос экени 2 жыл мурун эле билди чындыгында. Буга чейин биздин ата-бабаларыбыз ошо жерде жер деп келбеди, турабы? Каратоолу, Кумдөйдөн баягы ызычы болду ушу лескостун жери боюнча. Лескос келип айтат. Туугандар, бул лескостун жери эмес, силерге эч ким, лескостун жери эч кимдин жок. Кириспегиле дейт. 100 жыл, 200 жыл менин аталарымбы, биздин аталарыбыз ошо жерде жүрдү го. Ал кезде лескос каякта эле. Азыр бир тараптуу эмес, мындай эл менен эсептешкен болот. Эл дукпайлы өз билиминге чечкенде тура эмес да, турабы байке? Кандай дейсиздер? Көпүрөнүн башында келгенде билесиздер. Жакында ишке келтирип өтөбүз. Азыр кабалдын көпүрөнүн кирип бараткандай болду турат. Көчөнү боюнча мына көчөнү айтып атат 4-5 миллион Асейин Саралаев агабыз жазыптыр. 4-5 миллиард, сон 5 миллиард деген инвестиция келген деп. Алып келген жатат деп атышат. Туугандар, өзүбүздү алдабайлычы. 30 жылдан бери алдап көрдүк го, Швейцарияда деле жашадык го. 4-5 миллиард эмес чындыгында, турабы? Андай акча Кыргызстандан эмес, Кочкорго кирсе, биз метро салганга чейин жетебиз. 1 жыл аксакал айтып атпайбы, 10 айда. 1 жыл 2 айга чукул болду. Чынбы, байке? 1 жыл 2 айга чукул болду. 1 жыл 2 айдын ичинде эч бир иш болгон жок. Мен көрүшүмчө, биз билген боюнча өзүңүздөр билесиздер, Facebook баракчаларында, Instagram баракчаларында, ошо эле TikTok баракчаларында, TikToктун үстүндө жүрөбүз. Чындыгында Кочкор тамада боюнча, TikTok боюнча астыга чыктык бардык райондордо. Бирок ошол эле кезде биз мына Акталага жумгалга атайын барып келдим. Балким чын эле биздин ар жактагылар деле ошондой иштеп атабы, балким чындыгында келип көнө албай атабы десек, ал жакта жылыш жакшы, Кудайга шүгүр экен. Өнүгүү өсүү болуп атат. Мына Кочкор эли кыйын болуп атпайсызбы? Биз тиги жумгалдан 15 жыл астыдабыз. Акталабыз деп. Бизге Алла Таала аманат кылды убакытты. Кудай берет 4-5 мамлекеттик маанидеги иш-чарага киргизилген дегенсиз. Ошол облустук деңгээлдеги иш-чарага киргизилиптир. Аны Улукбек Ормонов дагы айтты. Биз кагаздардын баарын аттык, мен ошону айттым. Мынакей бул республикалык деңгээлде өткөрүлүшү керек тарыхый инсан, туура элеби туугандар? 230 жылдык эме жетирейт облустук деңгээлде өтүп калган болбойт дедим. Туурабы? Муну республикалык деңгээлде өткөрөлү деген сунушту айттым. Туугандар, дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен тетиги жактан Кочкор жөнүндө, Жумгал жөнүндө, Актала жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө, кимдир бирөөлөрдүн жазай албай аткан иштери жөнүндө сүйлөсөм, сиздер ойлобоңуздар, бул ошону көрө албай атат. Же болбосо ошого атака башталыптыр дебеңиздер. Жумушта сөзсүз талаш болуш керек. Кандай дейсиздер? Сиздер туура кабыл алыңыздар. Мен мисалы акимге катуу сөз айта турган болсом, анда урматтуу аким дагы мени туура түшүнүш керек.
ошонун артында бир иш бар. Ушуну чогуу жазайлы деген сөз ал. Туурабы? Сиздер бири-бирибизди туура түшүнбөй, жыйынтык келбей калат. Эми урматтуугандар, акимдин жыйынтыктоочу сөзүн угалы, сөзүн алалы дагы, андан кийин тарайлы. Кандай дейсиздер? Рахмат, урматтуу туугандар. Мындайда, азыр туугандар, тынчтан бериңиздер. Бул жерге тынчтык керек, урматтуу туугандар. Мирный шествие деп чыктыңыздар, эми ошонун тартыбын сактап бериңиздер. Көпүрө боюнча айтып кетейин. Көпүрө Очень отасың, бербейсиңиз. Ушундай эме, могу односторонний убак. Жигиттер, могу убайсыңар. Иде тактап атам. Туугандар, алып болуп бериңиздер да, айтып атпайм. Мен бир жума айта турган сөздүн баарын айттыңыздар, мен унчуккан жокмун. Мына эми жооп берейин. Көпүрө боюнча тендер 2017-жылы ойнолгон, тендер өткөрүлгөн. 75 миллион сом. Мен 2021-жылы келдим бе? 10 миллиондон ашык каражат которулган, бирок 1 сомдук да жумуш жасалган эмес экен. Уткан фирма Алматыда экен. Аларга 2 ай издедик. Алар тапкандан кийин алар айтты, субподрядчик Минтранстын бир управлениясы экен. Аларды издеп тапсак, баарыбыз көйт болуп калдык деди. 2 ай күттүк. Анан алып келгенден кийин жанагы немеде турган, залогдо турган техникаларын сатамын деп жылдын жетекчисине мыйзам чегинде прокуратура Минтранстын бир управлениясы экен. Аларды издеп тапсак, баарыбыз көйт болуп калдык деди. 2 ай күттүк. Анан алып келгенден кийин жанагы немеде турган, залогдо турган техникаларын сатамын деп жылдын жетекчисине мыйзам чегинде прокуратура кайрылып мыйзам ишин жүргүзгүлө дегенде алар кыймылдап башка бир жумушту утуп, ошонун акчасы менен биздин мына 8 сыбайы куюлду былтыр. Ана жакында быйыл башталыш керек эле, сиз маалыматыңыз болсо керек, азыр транспорт министрлигинде реформа иштери жүрүп атат. Мына азыр аты өзгөрүлүптүр, жетекчи өзгөрүлүптүр, печаты, счеттор өзгөрүлүптүр, бирок жакынкы убакта келип 9-сыбайды куя баштайт. Туугандар, бул 2020 башталган жок, 17-жылдан бери кайда элеңиздер, ушул күндөрдү каякта эле? Эми көпүрө боюнча атайын, мен дагы сиздердей ушул жердин атасы болгондон кийин ар бир жарандын оорусу менин оорум, ар бир жарандын көйгөйү менин көйгөйүм. Мен бул жерге иштегени келдим, ойногону келген жокмун туугандар. Анан атайын бастабектерди алып келип экспертизадан өткөрүп кагазын коюп койгон, мен дагы өзүмдү мындай карайын, мыйзамдуу жагын эртең жооп бере турган күн келгенде жооп берейин деп кагазын алып койгон. Бастабектердин заключениясы бар. Анын акыбалы аварий көрүнгөн менен жакшы эле. Бирок көпүрөнү мына азыр 1 сыбайдын гана акчасы бар азыр. Мен сизге кат менен кайрылайын, жана башка коллегаларыбызга менчинге кайрылганмын. Кошумча каражатын караттырып берсеңиздер, азыр 1 эле сыбайдын акчасы бар. Кошумча каражатын караса 12 сыбай куюлгандан кийин основасын башташ керек. Кирпичный боюнча мен буга кийлиге салбайм, муну сот чечет. Ак мечит боюнча мен аралашкан эмесмин. Да, менин жаңылбаган жаак жок дейт, жыгылбаган буяк жок дейт. Да, мен орун басарым жаңылып, бир туура эмес катка кол коюп берип койтур, бирок анын күчү жок туугандар. Күчү жок кагаз. Анын популизм менен заниматься этпейли, реалдуу иш менен алектенели. Башка эмне көйгөйдө азыркы желек боюнча мындай болгон. Ормон келген. Сүйлөшкөнбүз. Баштай бергиле юридикалык уруксат алуу жагын мейли ошол совместно бирге келиштирели, мейли жардам берейин деген. Уруксат алуу жагын да айтканмын мен. Стройканын документин деп айткан эмесмин мен. Уруксат алуу жагы бүтүп атат. Стройканын документи эмес, уруксат алуу жагын айтканмын мен. Бирок бүгүнкү күндө биз бардыгынын документин бүтүрүп атабыз. Бардыгынын документин карап бүтүрүп атабыз. Минтрансга кайрылганбыз, бүтөрөбүз. Анын документи бүтөт. Мына баарыңыздардын алдыңызда да сөз берип атам. Анын экспертизадан өткөрүп, аны вотко кылып, айыл өкмөткө, мурдагы айыл өкмөткө тапшырып берген болчу, мурдагы айыл өкмөт жумуштан кетип калды. Жаңысы келди. Кала иштери башталды, жайлоо иштери ушул менен кичине узап кетиптир да.
Аны эми айлыкта өзүнүн жумал. Мындай да. Эми акылдуу болуп бир акылсыз адамдай болуп өзүн көрсөтпөдү. Заңдын сөзү өтөбү. Заңдын сөзү өтөбү, жакин сөзү өтөбү. Давай, сүйлөдүңбү, мен да сүйлөп алайын. Давайте. Эми баягы сиздер сүйлөсөңөр чын экен дагы мен сүйлөсөм кап болуп калабы. Кандай орун басатын сөз өтөт. Сен да ойлосоң кандай орун басатын сөз. Давай. Өзүңдү бас. Өзүңүздү баспайсыз, машинага жесеңиз. Өзүң баспай. Жана мен өзүм болоп жазам керек. Өзүң бас. Кайда турганда? Тугандар, азыр сиз билсек, аяғына шықпай турабы? Аяғына шықпай, сиз өзүңүз жана чечимди чыгарыңыздар да. Рас мындай кылалы. Баарыңыздар кат менен кайрылыңыздар, Ормон мырза. Мына мен сизге эмес, калыс пикиримди айтышым керек, туурабы? Кагаз менен кайрылыңыздар. Элдин талабын сөзсүз угуңуздар. Анан бизге дагы сөзсүз кайрылып коюңуздар. Аны биз кагаз жүзүндө гана жоорун угалы. Бирок мен айтып атат, азыр мынакей акимдин сөзү ордунан чыгып атат. Белек боюнча бүтөт дедиңиз, бүтөт деп атат. Эми ушул маселени, ушул жыйынды уюштурган трансформацияда бүтөт. Анан дагы бир нерсени айтып коеюнчу, ушул талапка кошуп коесуздарбы? Мынакей Ормонхан айылы бар эмеспи? Ормонхан жанагы 3 айыл бириктерилген. Ошонун атын Ормонхан айылы эле кылабызбы? Ормонхан айылы. Эл ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары Ормонхан айылы деп атайлы, кош төбөдө кандай дейсиздер? Анан дагы бир маселе Исакеевдин айылы бар экен, Исакеевдин айылы дагы башка экен, документальнычы. Ошону Исакеев кылып койгонго дагы аракет кылып коюш керек экен. Мен ушул жерден мына сиздерге жалпы кайрылып коеюн. Эми урматтуу туугандар, жыйынтыктоочу сөздү Ормонго берели дагы ошо менен жыйынтыктайлы, тарайлы. Эми туугандар, ушуга чейин сабырыңыздарга чоң рахмат. Биз эң башкысы эл өкүлүнө, акимге өзүбүздүн үнүбүздү жеткиздик, туурабы? Биз эч бир чагымды кетирген жокпуз, мыйзамды бузган жокпуз. Кагаз түрүндө кетиребиз, Кудайым буйрса. Анан бул жерде чечим чыгарып келген, эгерде бул жактан чечилмесе, уже президентке кайрылып барабыз, президентке киребиз. Бул уже андан ары эмнелик бизге чоң жара болуп чыкты. Рахмат баарыңыздарга.